Жаздын алгачкы күндөрүндөгү 8 март майрамы өзгөчө орунда турат. Бул датанын тарыхы алыскы 1910 жылга барып такалат. Копенгагендеги 2-интернационалдардын конгрессинин алгагында өткөн эл аралык жыйында ошол кездеги эркектер менен аялдардын тең укуктуулугу, эркиндиги, добуш берүү укугуна ээ болуу жана эмгек акыларын жогорулатуу маселелери көтөрүлгөн болчу. Анда Клара Цеткиндин демилгеси менен март айынын 8-күнүн аялдардын күнү катары белгилөө сунушталган. Ошондон кийинки жылы эле бул күн Европанын көп өлкөлөрүндө белгилене баштаган. 1921 коммунисттик аялдар жыйынында 8 мартты майрамдоо тууралуу чечим кабыл алышкан. Ал эми 1975 жылдан тартып Бириккен Улуттар уюму бул датаны эл аралык аялдар күнү катары өткөрүп баштаган. Кыргызстанда дагы бул майрам айымдарга урмат көрсөтүү күнү катары белгиленет. Бүгүнкү күндө өлкөнүн кайсы гана тармагы болбосун маселелерди ачыктап, өзгөчө социалдык катмардын көйгөйлөрүн жон териси менен сезип, аны чечүүгө далаат жасаган аялдар жок эмес. 2016 жылдан бери жергиликтүү кеңеште аялдардын саны кескин азайып, 60тан ашык айыл өкмөттө бир дагы мандат берилген эмес. Былтыр 25 айылдык кеңешке аялдар үчүн 30% кем эмес мандатты резервдөө колдонулду. Мунун арты менен айылдык жана шаардык кеңештерге аял депутаттардын келишине жол ачылып, шайлоочулар эл өкүлдөрүнө чоң үмүт артып турушат. Мен мектепте иштейм, негизи мугалиммин. Анан айылда бардык эле көйгөй через ушул мектеп аркылуу өтөт. Билебиз да, айылдын кичинекей айыл болгондуктан бардык көйгөйлөрдү билебиз. Өзгөчө ушул жаштардын арасындагы, балдардын мектеп окуучулардын арасындагы, айымдардын арасындагы көйгөйлөр биздин жүрөгүбүздү оорутат да. Анан ошонун чечүү жолдорун кандай кылып ушул айыл өкмөттүн деңгээлинде, райондук деңгээлде, керек болсо мамлекеттик, республикалык деңгээлге кантип алып чыкса болот, кантип чечсе болот, элдин көйгөйүн чечүүгө аракет кылам. Бизде бала бакча, мектеп, жаңы мектебибиз бүттү, Кудай буюрса. Эми бала бакча көйгөйү турат. Бизде 80ден ашык бала бакча жашындагы балдар бар. Бизге ушул бала бакча аябай керек. Андан сырткары дагы ушул спорт боюнча маселелер чечилип атат айылда. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген врачы Ардак Намынын эси, дарыгер-терапевт Саадат Арстанбекова медицина тармагында иштегенине 36 жыл толду. Ак калачан учурда 200дөн ашык кесиптеши менен калктын ден соолугуна кам көрүп, жеткиликтүү, сапаттуу кызмат көрсөтүүгө бел байлап келет. Зарплата көтөрүлүп, кичине интерес пайда болуп, кайра кичинеден келе башташты. Ойлойм, эми мындан ары биздин Кыргызстан өркүндөйт, потому что Садыр Нуркожоевич көп жумуштарды жасап келатат. Жаныбызда жаңы эски здание бар, ошону негизи бул уже городское управление здравоохранениянын көзөмөлүндө турат. Ошол жакта жаңы салынып, диагностическое отделение ошол жакка курулат да. Анан ошол именно ушул ылдый жакта, биз жакта, северный жакта эч кандай бир ушундай лабораторная служба, диагностическое отделение жок да. Анан ошол планда бар. Если ошонун баары планга ашып калса, ошол биздин жарандарга абдан жакшы болмок. История сегодняшняя. Ошондой эле өлкөдө эмгекчил ишкер айымдар да жок эмес. Ысык көл облусундагы Чакан экоферманы жетектеген Айсулуу Дүйшөбаева 3 гектарга лаванда гүлүн өстүрөт. Гүлдөн өндүрүлгөн лаванда майы ички гана рынокто эле эмес, экспортко да чыгарылат. Бул айыл чарба тармагын өнүктүрүүдө айымдардын дагы орду чоң экенин далилдеп турат. Сөзсүз түрдө биздин максатыбызда ушул аялдарды, айыл жергесинде турган аялдарды бириктирип, аларга ушул лаванда гүлүн жөн гана лаванда эмес, дары чөптөрдү өстүрүү боюнча биз уюм түзөйлү деген ойлорубуз бар. Аларды ушу бириктирип, үйрөтүп, алар өстүрүп берсе, биз аларды чогултуп, анан чогуу бир жерден экспортко жөнөтүүнү. Всегда будет мама, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет солнце, пусть всегда буду я. Аял заты иште гана ийгиликтерге жетишкенден тышкары, үй бүлөдө сүйкүмдүү жар жана бактылуу эне. Бишкек шаарынын тургуну Асель Мамбетова жолдошу менен 5 кыз 2 уулду тарбиялап келишет. Анткени алар очор бачар болуп, көп балалуу үй бүлөлөрдүн катарын толуктоону самашкан. Өзүм болсо кесибим бухгалтер-финансист. Жумушка бир аз эле убакыт болду чыкканыма. Фирмада иштейм. Ушу көп жылдан бери үйдөм, ушу балдар менен. Бизде мондай детский сад үйдө. Эң улуу кызыбыз 21-де, студент. Андан кийинки балам 9-класс, Манап деген. Андан кызыбыз Жанай, алда студент.
Нурайым деген кызыбыз 6 класс, Дария деген кызыбыз бала бакчага барат. Андай мына уулум Билал бала бакчага барат. Анан эң кичинеси Айтолкун үйдө. Kyrgyzstan, Miriam Jumanazarova. Белгилүү болгондой эле айымдар билим берүү, медицина, спорт, ишкердик болсун, кайсыл чөйрөгө аралашпасын мыктылыгын, ишине так экенин далилдеп келишет. Жогорудагы ысымы жаңырган бүгүнкү күндүн каарманы болгон айымдар коомдун негизги кыймылдаткычы болгон асыл адамдардын чети гана. Көз карандысыз Кыргызстандын тарыхында элибиздин улут катары сакталып калуусуна барандуу салым кошуп келген айымдар мындан кийин да Каныкей, Курманжан, Жаңыл Мырза сымал чыгаан энелерибизди өрнөк тутуп, коом үчүн, эл үчүн жанырөгөн эрктүү айымдар өсүп чыгарына ишеним чоң. Мээрим Дүйшөналиева, Нурдан Сергеев, Пирамида.